Сезим 11-класста аяктап, жогорку окуу жайга өтүүгө даярдык көрүүдө. Анын азыркы тапта алдыга койгон максаты жалпы республикалык тестти ийгиликтүү тапшыруу. Каарманыбыз соңку 2-3 ай убактысын аталган тестке даярдануу менен өткөргөнүн айтат. Буюрса жакында 2 күндөн кийин ошол келаткан жекшемби күнү биз баарына белгилүү эле жалпы республикалык тестти беребиз. Бардык эле азыркы учурда бүтүрүүчүлөр даярданууда. Мен даярданганым бул азыркы деңгээлде өзүм оюмча жакшы эле. Буюрса жакшы деген балдарды алабыз деп ойлойм. Жогорку окуу жайга өтүүгө жолдомо берген жалпы республикалык тест 17-синен 22 майга чейин Кыргызстан боюнча өткөрүлөт. Аны тапшырууга бул жылы 41 миңге чукул бүтүрүүчү февраль айынан баштап каттоодон өтүшкөн. Жалпы республикалык тестке азырдай толугу менен уже даярдалып бүттүк. Командаларды жөнөтүп жатабыз, материалдар менен региондорго, анан этаптарды качан өтө турган мөөнөттөрү жөнүндө айта турган болсок, 18-19 биринчи этап менен экинчи этап 21-22 болот да. Демек, ошого жараша 17-си жана 20 май күндөрү кошумча каттоо жүргүзүлөт. Өз кезегинде кечигип калган абитуриенттер болсо, кайсы бир себептер менен каттоодон өтпөй калса, алар ушу же 17 майда, же 20 майда келип каттоодон өтүп алышса болот. Ар бир тест борборунда каттоо жүргүзүлөт, ошол жерден саат 1-ден 5-ке чейин каттоодон өтүшү керек. Республикалык тестти тапшыруу бүтүрүүчүлөр үчүн жоопкерчиликтүү иш. Каарманыбыз Сезим дагы толкунданып, бир чети кооптонгонун дагы жашырбайт. Ал алдына чоң максаттарды койгон, кайсы окуу жайга тапшырарын дагы так билет. Албетте максатым бар, алдыга койгон азыр максат болбосо мындай жылуулар дагы болбойт. Себеби дегенде ошол максат бар, проходной балдан эмес, андан көбүрөөк дагы алабыз деп аракет кылып курстарга барып жакшы окудук. Ошол үзүрүн берет деп ойлойбуз. Ошол тестирлөөдөн кийин буюрса Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырсамбы деген ойлорум бар. Мен муну 10-класстан баштап эле көздөп келаткан оюм болуп эсептелет. Буюрса ошол жака аттанган жатабыз. Быйыл деле жылдагыдай негизги тесттин упайы 110 болуусу шарт. Эрежелери дагы ошол бойдон. Ал эми эрежени бузуп тесттен четтетилген бүтүрүүчү бул жылы эч бир окуу жайга тапшыра албайт. Эң олуттуу эрежелер жөнүндө айта кете турган болсок, бул жерде телефон, уюлдук телефон, калькулятор, планшет негизи эле электрондук каражаттар менен пайдаланууга тыюу салынат. Пайдаланмак түгүл, жөн эле жанына алып жүрүүгө тыюу салынат да. Демек, бул эгерде даже ошол каражат иштебей турган болсо дагы, ал өчүрүлгөн болсо дагы, эгерде жанында бар болсо, бул дисквалификация, тесттен четтетүү. Демек, бул жылы кайрадан тестти тапшыра албайт жана жогорку окуу жайларга, кыргызстандык жогорку окуу жайларга тапшыра албай калат да. Мектепти аяктап, билимин жогорку окуу жайда улантууну көксөгөн жаштар үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн мааниси зор. 2002 жылдан баштап өткөрүлүп келе жаткан бул система жогорку окуу жайга өтүүдө коррупцияга бөгөт коюу максатында жүргүзүлүп келет. Акмарал Аипова, Инсан Бакиров, Нью ТВ.